Мьянмада аскердик төңкөрүштө өкмөт кулатылып, атуулдук согуш жүргөнүнө 2 жыл болду. Куралдуу каршылык кескин күчөдү. Анын катарына көбүнесе өз эркиндиги үчүн күрөшкөн жаштар кирген. Хунта ресурс каатчылыгы менен согуш таласында аскердик моралды сактай албай алпурушуп жатканда, жаштар максатыбызга жетебиз деп турган чагы. Кесиптешим Данияр Өскөнбаев сереп салат. 2021 жылдын февраль айынын башында Мьянманын аскерлери Борбор шаарды өз көзөмөлүнө алышкан. Бул төңкөрүш менен 10 жылдык жарандык башкаруу аягына чыккан. Күтүлбөгөн жерден Мьянманын жаштарынын келечеги бүдөмүк болуп калды. Жарандык согушка айланган 2 жылдык туруксуздуктан кийин абал өзгөрүп жатабы? Эркиндигин жоготконуна ачууланган миңдеген жаштар колуна курал алды. Алардын көбү өлкө боюнча элдик коргонуу күчтөрү деп аталган кошундарга биригип, машыгуудан өтүп, аскерлерге айланган. Учурда козголоңчулар арасында куралдуу каршылык күчөп, Мьянманын аскерлери алсырап баратат дегендер көп. Эксперттердин айтымында Кытай жана Россия тарабынан куралданган хунта адамдарды аскерге алуу жагынан аксап, фронтто моралдык маанай начар болуп жатат. Бирок аскердик көзөмөл астында Мьянмадагы күнүмдүк жашоо кунарсыз бойдон калууда. Инфляциядан улам азык-түлүк тартыш же кымбат. Мьянмада 17 миллион 600 миң киши, бул дээрлик ар бир 3-чү адам азыр гуманитардык жардамга муктаж экени айтылууда. Көпчүлүк мектептер менен университеттерди учурдагы режим башкарат. Көбү билим берүү системасына ишенимин жоготту. Тургундар такай коркуп жашашат, анткени аскерлерге каршы сүйлөгөнү үчүн камакка алынып же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Эки тарап тең өлкөгө көзөмөл орнотуу үчүн катуу күрөшүп жаткандыктан, Бириккен Улуттар уюму быйыл жаңжал дагы күчөй турганын эскертти.